Жиндердин адамдарга душман болуусунун себеби эмнеде? Адам алейхисалам жаралганда Иблис деген жиндердин чоңу бейиште периштелерге сабак берет. Бирок качан жиндер адамдан мурун жаралган макулук, бирок качан адам жаралганда Аллах Таала Иблиске, жинге дагы, периштелерге дагы Аллах Таалага сажда кылууга өкүм берет, буйрук берет. Ошондо бардыгы сажда кылып туруп, бирок бир гана жин Иблис сажда кылбай коет. Ал айтат: бул топурактан жаралган, ылайдан жаралган нерсе болсо, мен мындан мурун жаралып, оттон жаралган болсо, мен мындан өйдө турам, мен буга баш ие албайм деп, тескерисинче Аллах Таалага текеберлик кылат. Мына ошондо Аллахтын буйругун аткарбагандыгы үчүн Аллах Таала ал Иблисти бейиштен кууп чыгат дагы: эми сен түбөлүк тозокто кала турган каргышталган жан болуң деп ага айтат. Мына ошол күндөн баштап Иблистин адамдарга душманчылыгы пайда болот. Жада калса ал Аллах Тааланын астында туруп ант ичет. Аллах Тааладан суранат: Аллах, мени кыяматка чейин өлбөй турган кыл. Мен ушул адамды жана адамдын кыяматка чейинки уруктарын бардыгын тең мен азгырык салып, жаман жолго салып, буларды тозокко алып түшөм деп айтат. Ошондо Аллах Таала Иблиске шайтан деген атка конуп, шайтан деген бул Аллахка каргышталган, мындайча айтканда Аллахтын жакшылыгынан кур калган деген маанини билдирет. Ошондуктан шайтан деген атка ошондон баштап конот дагы эми адамзатка душманчылыгын кыла баштайт. Эми жиндердин дагы адамдар сыяктуу кафыр, мусулман болуп бөлүнөт. Ал эми жиндердин кафырлары бул Иблистин аскерлери болот дагы, алардын бардыгы шайтан деп айтылат. Демек, шайтан дегени ошол жиндердин кафырларына айтылат. Эми дал ушул шайтандар, жиндердин кафырлары адамдарга ар кандай зыяндарды алып келиштиги мүмкүн. Анткени Аллах Таала Куранда чындыгында инсандын душманы бул шайтан деп айтат. Эми шайтан инсанга кантип душмандык кылат? Шайтандын эң негизги максаты адамдарды бейиштен кур калтырып, тозокко алып түшүү болуп эсептелет. Ал эми ошол зыяндарынын эң биринчиси бул васваса же болбосо азгырык деп айтылат. Шайтан адамдарга азгырыкты салат. Бул көбүнчө адамдарды ибадаттан алыстатканга, ширк амалдарды кылганга, бидияттарды кылганга, диндеги жок амалды аткарууга, ата-энесине каяш айтууга, деги эле чоң күнөөлөрдү, зына кылдырууга, арак ичүүгө, дагы ушундай чоң күнөө, адам өлтүрүүгө, ушундайга себеп боло турган азгырыктарды салып отуруп, ошол адамдар күнөө ишти кылганга чейин жанынан кетпей туруп алат. Ал жөнүндө Аллах Таала жана анын пайгамбары хадистерде көп далилдерди айтып берет. Жана бүгүнкү күндө деле ушул болбогон окачылыктан, жада калса тамак ичип отуруп урушуп кетип аялын же күйөөсүн өлтүрүп коюпту деген окуялардын бардыгы тең бул шайтандын азгырыгынын акырына чейин барыштыгына далил болот. Шайтандын экинчи зыяны бул жаман түштөр болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху өзүнүн хадисинде кабар бергендей, жаман түштөрдүн бардыгы тең бул шайтандан болуп эсептелет. Жанакы биз жогорудагы айтып өткөн түшүбүздө албашты басып аткандар, арбактар кирип аткандары, түшүбүздө жаман нерселер болуп кетип аткандары көбүнчө бул руханий орларда көп кездешет. Мисалы, катуу сыйкыр болсо, көз тийген болсо, жин кирип кеткен болсо да ушинтип адамдын түштөрү жаман болуп бузулат. Демек, бул шайтандан болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү шайтандын зыяны бул адам карыган кезде акылдан азгырып, айнытып, алжытып, же болбосо жаны чыгаар алдында, өлүм алдында адамды кафырлыкка үндөгөн бул шайтандын эң чоң зыяндары болуп эсептелет. Шайтан адамга жада калса өлүмүн, өмүрүнүн акырына чейинки убактарга чейин азырык салганга аракет кылат. Ошол себептен көпчүлүк учурда мындай нерселер көп болот. Мисалы, адам катуу ооруганда же карыган учурларда ар нерсени сүйлөп калгандар, же өлөр алдында бир тескери сөздөрдү сүйлөй берген учурлары тең бул шайтандын азгырыктарынын себебинен болуп эсептелет. Шайтандын төртүнчү зыяны бул бала төрөлгөндө зыян берүүсү. Пайгамбар саллаллаху бир хадисинде мындай деп айтат: ар бир адам баласын энеси төрөгөн кезде шайтан аны манжасы менен капталынан нукуйт, ошондо бала ыйлайт дейт. Жана бул бир гана Мариям энебизге жана анын уулу Исага гана шайтан андай зыян бере алган эмес дейт. Демек, жаңы төрөлгөн балага дагы шайтан манжасы менен бир жолу катуу нукуп зыян бериштиги жөнүндө Пайгамбар хадисинде бекемдейт. Жана дагы бир шайтандын зыяны бул адамдарга кирип кетүү менен зыян берүүсү. Мындайча айтканда, жин шайтандар адамдарга азгырыктарды, күнөө иштерди кылдырып отуруп, акыры ошол адамды толук ээлегенге аракет кылат. Мындайча айтканда, өзүнүн каалаган нерсесин кылдырат. Бул учурда адам өзүн контролго ала албай, ачуусунун бат келүүсү,
өзү билбей калган абалда бирөөнү уруп салуусу, чаап салуусу, дагы бир өзүн билбеген абалда кыйкырып жиберген, сүйлөп жиберген, басып кеткен деген нерселердин баардыгы тең бул шайтан адамдардын ичине кирип алып дагы ар кандай зыяндарды бериштигине далил болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи мындай деп айтат: жин шайтан адамдын денесинде кан тарамыш аркылуу жүгүрөт дейт. Мындайча айтканда, шайтан адамга ушунчалык деңгээлде зыян берет, жада калса адамдын кан тарамыш аркылуу денесинде жүгүрүп зыян берерин пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Эми бул жин шайтандын зыяндарынан, азгырыктарынан кантип биз өзүбүздү коргой алабыз? Эң биринчи, жин шайтандын ар бир түрүнөн, азгырыктарынын кандайынан болбосун, эң биринчи биз ыхластуулук менен коргонобуз. Мындайча айтканда, ар бир кылып аткан амалыбызда, ишибизде бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылып, жана ширк, башка нерсе дегелерден алыс болушубуз керек. Анткени Куранда Аллах Таала өзү айтат: Иблис, шайтан баардыгын азгырышы мүмкүн, бирок бир гана ыхластууларга күчү жетпейт деп айтат. Ошондуктан эң зарыл болгон нерсе бул ыхластуулук. Ар бир кылып аткан ишибизде бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аткаруу. Экинчи, шайтандан кантип коргонобуз? Экинчи, Аллахтын буйруктарын аткаруу менен жана күнөө иштерден алыс болуу менен дагы бизге шайтандын зыяндарынан алыс болсок болот. Аллах Таала эмне намаздарды окуу менен, орозолорду, зикирлерди, ата энеге жакшы мамиле кылуу, бир туугандарга жакшы мамиле кылуу, дагы Кудайдын буйруктарын аткаруу менен жана ошондой эле ичкиликтен, сөгүнүүдөн, ушак айтуудан, жалган айтуудан, ширк кылуудан, деги эле күнөө иштерден алыс болуу менен дагы биз шайтандан өзүбүздү алыс кылып коргой алсак болот.